агроном же ветеринар болом деп кыялданчумун. Эч ким жок. Өзүм турам. Анан тияктан фермершам келатат. Ибрагим деп жандар кандай укукка ээ болсо, биз дагы ошондой укукка ээбиз. Ошол эле айлык майналарыбыз эле ушу датчандарда эле баары менен эле бирдей эле. Нарындан эле бир аз чоңураак. Бирок бул жакта өзүңүздөр көргөндөй жана немелери тоолору жок. Ошондуктан айдоо жерлери, полялары аябай кенен. Коомдук транспорттору аябай жакшы өнүккөн. Биз бул шаардын четирегинде жашайбыз. Ошондой болсо дагы автобустар каттап турат. Азыр эми мен машина алып көп автобуска түшпөй калдым. Биринчи келген жылдары автобуска түшкөндө мен өзүм жалгыз болсом дагы өзүм кетет элем көбүнчөчү. Дайым каттап турат автобустар. Анан өзүңүздөр байкагандай машинелери аябай неме, мындай кичинекей машинелерди айдашат, экономичный. Себеби бул жакта машиненин страховкасы, налогтору аябай кымбат. Ошол дагы себеп болот. Андан сырткары өзүңүздөр көргөндөй бул жакта датчандар велосипедти машинедей эле кылып айдашат да. Бул велосипед ден соолукка да пайда деп, анан могу шаардын абаны булгабайт. Анан тем более мындай шаардын ичинде жашасаң, парковка бир аз көйгөй болот. Велосипедти каалаган жериңе токтотуп кете бересиң. Ал эми биз бир аз четиректе жашагандыктан биз машина болбосо бир аз кыйыныраак. Ал бул жакта күн деген аябай узун. Кызышында 9:30 күн чыгып, кайра 3:30-4 эле күн батып калат да. Бул жакка келем деген, сыртка чыгып үйрөнөм дегендерге негизи жаштарга кыялдангыла. Кыялдар сөз ба, жаштын кыялдары тилегин берет дейт го. Кыялдар сөз орундалат. Эң биринчиси ошол жөн албастан ошо тил окуш керек, тилге аракет кылыш керек. Анан кандай нерсе болбосун аракет кыла бериш керек. Эч нерседен коркпостончу. Бизде ошол көбүнчө ошо коркуп эле кандай болот, арка берки деп айтат. Мен биринчи келгенде бул жакта эч ким жок болчу. Мен өзүм эле келгем. Келгенде чөнтөгүмдө 30 эле евро бар болчу. Самолеттон түшүп, анан ошо ферманы өзүм таап баргам да. Анан эч бир нерседен коркпостон аракет кылсаңар сөз бар, акырындан ишке ашат. Максатты жакшы бир чоң максатты коюш керек. Элге, жерге пайдалуу болгон. Ошого карап акырындан аракет кылыш керек. Анда ар бир ошол эмне максаттага, эмне текиш басыктар болсо, ошону акырындан үйрөнө бериш керек да. Анан чет жакка чыкканда ар бир кыргыз жаштарына айтмакмын, бул жакта калып калам же эптеп эле барып алсам болду кылбадым да. Арбаңыздар урматтуу биздин мекендештер, сиздер менен кайрадан мекендештер долбоору. Биз азыр Дания өлкөсүнүн Орхус шаарына келдик. Бүгүнкү биздин чыгарылыш өзгөчө болот. Анткени бүгүн бизде 2 каарман катышат. Биринчи каарманыбыз биздин мекендешибиз Абдыганиев Ибрагим болсо, экинчи каарманыбыз Мазалбеков Надырбек. Бизден алыстабаңыздар, бизди көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Ибрагим мырза. Кандайсыз? Жакшыбы? Кандай турасыздар? Жакшы. Кыргызстандан атайын мекендештер долбоору бүгүн Дания өлкөсүнүн Орхус шаарына келдик. Сиз менен маек курганга бүгүнкү маегибиз кызыктуу жана пайдалуу болот деп ойлойм. Кудай буйрса мен дагы ишенем. Эң биринчи кош келипсиздер Данияга. Жакшы келип алыңыздарбы? Жакшы, рахмат. Ибрагим Абдыганиев 1996 жылы 19 июлда Ош облусуна караштуу Нокат районундагы Акбулак айылында төрөлгөн. Атасы Жусупалиева Абдимиталип, апасы Атабаева Батма. Үй-бүлөдө 5 бир тууган, эжеси, агасы жана 2 иниси бар. 2014 жылы Саты Докторов атындагы орто мектепти бүтүргөн. Ошол эле жылы Бишкектеги Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринардык медицина жана биотехнология факультетине бюджет менен окууга өтүп 2019 жылы окуп бүтүргөн. 2017 жылы Туркиянын Алания шаарында туризм тармагы боюнча эмгектенген, англис тили боюнча Кембридж сертификатынын ээси. 2019 жылдан 2021 жылга чейин Даниянын Ребе шаарында Вестерванг фермасында практикант болуп иштеген. 2021 жылдан тарта Рандерс шаарындагы Хоугар Холстейн фермасында жумушчу болуп иштеп келет. Үй бүлөлүү бир кыздын атасы. Мен өзүм жөнүндө айтсам, атым Ибрагим. Азыркы учурда 27 жаштамын. Ош областынын Нокат районунун Акбулак айылынан болом. Ошол
ошол өзүм айылымда эле Сат Токторов атындагы орто мектепти бүтүргөм 2014-жылы. Ошол эле жылы Кудайдын буйругу менен Бишкекке келдим, окууну бүтүп, ОЭРТин жыйынтыгын алып. Негизи эле мен мектепте окуп жүргөндө агроном же ветеринар болом деп кыялданчумун. Себеби менин бир тууган абам агроном, жездем ветеринар. Ошолорду көрүп мен мындай шыктанчумун. Анан эми өзүбүз дагы айылда өскөнбүз, ошого мындай малга жакыныраак болчубуз. Ошол жактан мындай тажрыйбабыз да бар болчу. Анан ушу Бишкекке келип, Кыргыз улуттук агрардык университетине келдим, Скрябин атындагы. Анан факультеттер менен таанышып, ушул ветеринария факультетин тандап, ветеринардык медицина жана биотехнология факультетин бүтүргөмүн 2019-жылы. Ошол окууну окуп жүргөндө эле мен чет өлкөгө ушул неме кесибим боюнча мындай тажрыйба алып келсем деп кыялданчумун да. Ошентип кыялданып, ошол окуу учурунда эле англис тилин окуп жүрдүм, курстарга барып, университетте. Ошентип жүргөн учурда Big Step Training деген компания бар Бишкекте. Ошол компаниянын ошондой Internship in Denmark деген программасы менен таанышып, ошого жараша окуй баштадым англис тилин. Окууну бүтүп, Кудайдын буйругу менен ушул Даниянын закону өзгөрүп, выпускниктер дагы бул программага катыша алат болуп өзгөргөн. Ошонун негизинде Данияга келип калдым. Негизи ал программага азыркы учурда жалаң студенттер гана катыша алат. Анан кантип келип калгандыгым тууралуу бир өзүнчө бир башкача мага таасир калтырган. Келгенимде эле ошол окууну бүттүк, дипломду алдык, анан ошол мотивационный письмо жазып, ошонун негизинде немеге койдук, поиска. Бул жактан менин мурунку фермерим мени резюмем окуп чыгып, анан контракт түзгөнбүз. Ошол контракттын негизинде 4,5 жыл мурун Данияга келдим. Анан сизди бияктан тосуп алды. Эң биринчи келгенимде негизи Дания мага аябай кызыктуу болуп келген, себеби кинодон, мындай китептерден окуп, карап, кызыгып окуп жүрдүк. Келгенимде мага башкача таасир калтырган, негизи Данияга келгенимде мындай жомоктогудай эле болуп, эң биринчи станцияга түндөс түшкөнмүн. Түндөс түшкөнүмдө эч ким жок, өзүм турам. Анан бияктан фермершам келатат. Ибрагим деп. Ошол эч эсимен кетпейт. Сүйүнүп, анан дальше алып кетти. Анда эмесе биз азыр сиздин иштеп аткан ошол фермага баралы, Ибрагим мырза, азыркы учурда мына сиз иштеген фермага келдик, ушул айыл чарба багытында эмгектенип дегенсиз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кош келипсиздер ушул мен иштеген фермага. Бул биздин ферманын аты Холгерт Холштейн фермасы. Бул биздин иштеген ферма негизинен Галштин породасындагы уйларды багып өстүрөт, сүт багытындагы. Анда ошол уйларды тааныштырып кетсем, бул жакта Gastation cows деп коет, Gold cows деп коет өздөрү. Бул жакта бооз уйлар, туушуна 1-2 жума калган, 1 жума калган уйлар кармалат. Ал эми бул жакта биздин негизги группа. Булар бир аз old team деп коет, бир аз чоңураак уйлар. Экинчи туңгуштан башталып өйдөрөөк уйлар. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде Галштин породасы багылат. 220 баш порода мал бул жерде. Биздин ферма бул Даниядагы эң кичине фермалардан десек болот. Чоң фермалар 800,000 саануйга чейин багышат. Биздин ферма Даниядагы эң топ 10го кирген ферма. Атайын Данияда бул породалар боюнча фестивалдар өтөт, ошол шоу деп коет, ошол шоудорго катышып, бизде аябай көп награжденияларды алган уйлар бар бул жакта. National Team деп коет, атайын Даниянын атынан конкурстарга катышкан уйлар бар.
Ал эми уйлар жөнүндө айтып кетсек, булар өзүңүздөр билесиздер, бул галштинский породасы, бул сүт багытындагы уйлар. Бул тарап жаш уйлар, биринчи туңгуч уйлар. Young cows деп коет. Бул жак old cows деп коет, чоңураак уйлар. Бул тараптан бул жол менен сүт сааган жака кетет. Бул көпүрө эки жака ачылат. Ушул жерден айдап өтөбүз. Биздин бул жерде кылган ишибиз көбүнчө биз баарына катышабыз. Кормлениясына да катышабыз, ушу содержаниясына кандай тургандыгына, анан негизинен немесине катышабыз. Дойкасына, санына. Андан сырткары ошол ооруп калган уйларды, анан тууп аткан уйларга биринчи ветеринардык жардамдарды көрсөтөбүз. Бул галштин породасы, бул сүт багытында болгондуктан жана туугандан кийин после родовой парез деп коет. Бул витамин, кальций, фосфордун жетишсиздигинен организм өзүн таштап жиберет. Учурунда биз жардам көрсөтпөсөк, өлүмгө дагы душар болушу мүмкүн. Башкача аталышы гипокальцемия да деп коет. Анан булар негизинен сүт багытында уйлар болгондуктан көбүнчө ушул мастит менен оорушат. Андан сырткары могул рацион бир аз өйдө төмөн, кээ бир нерселер көбүрөөк азыраак кошулуп калган кээде. Ошондон улам диарея болушат. Биз диарея болгондо көбүнчө ошол таблеткалар бар, атайын порошоктору бар, ошолорун беребиз. Мастит болсо маститтин түрүнө жараша дарылайбыз. Бул рацион жөнүндө деле айта кетсеңиз. Бул малдар жеп аткан бул тоюттун ичинде мындай баары бар десек болот. Организмге керектүү. Негизинен силош, сенаш, анан бүт ошо жеми дагы, чөбү дагы ушул жерде десек болот да. Малдардын бул негизги нерсеси ушул каалаган нерсесин кылып туруш керек да булар. Кааласа жеп, кааласа жатат тияка барып, кааласа суу ичет, азыр эс алып атышат. Булардын сүт багытында болгондуктан жакшы эс алып сүт топтош керек. Күнүнө биз 3 жолу саайбыз. Эртең мененки дойкабыз 5-тен 8:30 болот. Түшкү дойкабыз, түшкү сааныбыз 12:30-дан 5-кече болот. Кечкиси 8:30-дан түнкү 1-кече болот. Орточо канча сүт берет? Орточо күнүнө 40-50. Булар галштинский порода, бул дүйнө жүзү боюнча бул сүт багыты боюнча номер 1 бул тастыкталган. Ошо фуд пушер күнүнө 3 жолу бул жака сүрүп турат. Малдардын жеген сайын буяка жылдырып турат. Анан тазалык системасы, тазалоо системасы боюнча да айтып кетейин бул жерден. Бул малдардын бөлүп чыгарган нерселери, кыктары бул жака түшүп, бул жактан тиги робот сүрүп ичине түшүрүп турат. Ичинен скраперлер бар, скраперлер тияка сүрүп кетет. Ал жактан болсо атайын тиги ошо удобрениялар сактаган резервуарларга барып куят. Ал жерден уже тракторлор шоруп кетип барып поляларга чачат. Кулактары менен алдагы мойнунда турган техникалар жөнүндө эле айтып кетсеңиз, булар эмне? Бул ошол азыр биз Кыргызстанда деле бар. Чиповой система деп коет. Бул кулагында сол жагында ошо чиби бар. Бул чиби аркылуу биз компьютерден бардык нерсени көрүп турабыз, номерлерин. Анан ошейниктеринде бул канча кыймыл кылды, канчалык кепшө системасы жүрүп атат, баарын системадан көрүп турабыз. Эгер могул кепшеген токтой турган болсо, бул мал уже ооруп атат. Азыр ушул бизде вакцинация эмдөө боюнча суроо берейин деп атам. Бул жакта кандай, Данияда? Бул жакта Данияда бул мамлекеттик деңгээлде көп мындай жугуштуу ылаңдарга каршы күрөшүп коюшкан. Жугуштуу ылаңдар дээрлик жок эсе. Биз вакцинацияны уйларга көбүнчө ошол маститке каршы кылабыз. Негизинен маститке эле кылабыз биз. Андан сырткары булар мастит болуп оорушат дагы, себеби сүт багытында болгондуктан маститтин ошо түрлөрү менен ооруйт. Негизи эле ушул биз кандай тажрыйба алсак болот бул Данияданчы, биздин ушул фермерлер? Негизи биз ала турган тажрыйбабыз малдын
кандай шартта өстүрүүсүн тажрыйбасын алып атабыз. Себеби малга эң керектүү бул эс алыш керек, сүт топтош үчүн. Анан каалаган учурунда тоютун жеп туруш керек, кааласа суу ичип туруш керек, кааласа мондой жатыш керек да. Сүт качан топтойт? Булар эс алганда топтойт да. Өзүңүздөр билесиздер, булардын мындай анатомиясы башкача, тамак сиңирүү системасы башкача. Булар ушул жатып, кепшеп атпайбы? Ушулар азыр тамактарын сиңирип, сүт топтоп атышат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, галштинский породанын арасында жерси дагы породасы бар. Бул порода өзү кичинекей, жакшы сүт берет, анан сүтүнүн жирносту аябай жогору. Негизи дүйнө жүзү боюнча бул галштин породасы алабыйлар. Бул тастыкталган сүт багыты боюнча номер 1. Бирок бул жерде жирносту канчалык жогору болсо сүт кымбатыраак болот да. Бул галштиндер жакшы сүт берет, бирок жирносту бир аз төмөнүрөөк болот. Ошондуктан биз жерси породаларына кошконбуз, бир аз аралаштырып, жирностун көтөрүш үчүн, майлуулугун. Бул ошол сүт сай турган жерибиз, milking room деп коет. Бул жерде яма системасы, ортосунда туруп алып сайбыз. Бул жерде жалпысынан 12ден 24 штук неме аппарат бар. Уйлар бул жерде робот сыяктуу эле болуп калган, билип калышкан, өздөрү келишет, киришет, турушат. Биз өзүнүн ошондой неме соап деп коет, самындар менен сыйпап, мондой тряпкалар менен арчып, баары сакталат, стандарттар. Андан кийин подключение кылып, салып бүткөндөн кийин ошондой дип деп коет, өзүнүн маститтин алдын алган, анан жанагыдай инфекциялар кирип кетпечү өзүнүн средстволорун коебуз. Негизи азыр сүт салган учур болгондо мен көрсөтүп бермекмин баарын. Саат канчада болот дедиңиз ошондо? Эртең менен 5тен 8:30 анан түшкүсү 12:30-дан 5ке чейин. Бул жерде ошол тряпкалар жуулуп атат, бул жакта кургатылат. Кургатып, андан кийин куп-курук болгон тряпкаларды иштетет. Тазалыкка аябай маани берилет экен, аябай маани берилет. Анан сүттүн качествосу дагы, сапаты дагы тиги чектен чыгарып берет. Эгер таза болбой калса дагы мындай баасы түшүп кетет. Калорийности аз болсо. Аз мен аз чекти дагы көрсөтүп берем. Негизинен сүт саалат дагы бул жака келет. Бул жерде сүт сактай турган резервуар бар, холодильник. Бул жерде сүт сакталат. Бул азыр немеге мойкага подключение болуп турат. Аппараттар бир сыйра суу менен жуулат, андан кийин атайын шелештер менен ар бир дойкадан кийин сөзсүз түрдө жуулат. Буну сүткө подключение кылсак уже дойка болот. Бул жерде 4 градуста сүттөр сакталат. Бул жактан көрсөңүздөр болот. Бул жерден 25 тонна. Монун ичинде. Тоннага чейин сактай турган жер. Ушул, Бу жактан анан тетияктан сүт атайын машиналар, КАМАЗдар келип алып кетет, ушул жерден алып кетет буну. Ар бир саандан кийин бул жерде фильтр бар, алмаштырып турабыз. Анан бул жерде чектерин да ташташып кетет, селетал деп коет. Селетал эгер жогорулап кете турган болсо сүттүн сапаты азайып кетет. Жирность, протеин бүт бул жерде көрсөтүлгөн. Бул жерде 200 бизде 200 баштан бир аз ашыгыраак мал саамый бар. 2 күн сайын сүттү алып кетип турушат. Болжол менен ошо 17 тонна алып кетишет. Максимум 20га чейин болот. 2 күндө. 2 күндө. Бул жакта азыр кичинекей музоолор тартабыз. Кичинекей музоолор жөнүндө айтып берейин. Мамлекет бул малдарга да ушунчалык кам көргөн. Мисалы үчүн жаңы туулган музоолорду биз бир жумадан ашык ушундай сингл бокс деп коет, бир бокста сактап тура албайбыз. Бир жумадан кийин уже мындай группа менен сактап, атайын мындай мацион болуп туруш керек, басып неме болуп туруш керек. Булар бир жумалык музоолор жаңы төрөлгөн. Бул жерде ошо сингл бокс деп коет, бул жерлер уже бир жумадан өйдө эле. Болор, Бул музоолорго күнүнө 2 жолудан сүт беребиз.
Ушу сүт берип аткан учурда биз сөзсүз түрдө буларды байкап турушубуз керек. Ооруганбы, диарея болгонбу, көбүнчө ошол лихорадка болуп, температуралары көтөрүлүп иштеп ооруп калышат. Сүт берип атканда сүт ичпей, анан мындай ооруп калгандары көздөрүнөн эле байкалат, кулактары шалпыйып, өздөрүнүн дарыларын берип карап турабыз. Булар ошондо 1 айлыктар, 1 ай. Жетпеген, Андан чоңурактары дагы бар. Сөзсүз түрдө суулары болуш керек. Тиги жерде автоматически суу иче турган жерлери бар. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп турган могул Бул, неме деп коет буну, жана саман чача турган. Могул саман ичине алып келип коебуз трактор менен. А бул жака карап чачып кетет. Тияка чейин айланып, астын кургакташ үчүн. Булар жана сүт багытындагы порода болгондуктан мындай букалар өтө деле көп төрөлбөйт, азыр эле төрөлөт. Анан буларды бир 5 айлыкка чейин кармап, букаларын, андан кийин ошо этке өткөрүп беребиз. 5 айга чейин Биз көп кармабайбыз. Биз негизинен ургачы торпокторду чоңойтобуз. Ошо сүткө даярдап, бул сүт багытындагы уйлар болгондуктан. Могу кичинекейирээк букалары. Мына чоңурактары уже жакында эле этке өткөрүлүп. Канча айлык? Булар 3 айлыктан өйдөлөк. Ибрагимдин Рандерс шаарындагы сүт багытындагы уйларды баккан фермадагы жумушу менен таанышкан соң, каармандын унаасына отуруп шаарды кыдырып жөнөдүк. Анткени шаар тууралуу фактылар, тарыхый жайлар ар бир көрүүчүгө кызык. Сен өтө деле кымбат машинелер менен деле өзүндай элди таң калтыра албайсың да. Главное өзүңө комфорт болсо, датчандар ошол көпчүлүк мындай жөнөкөйлүккө көңүл бурушат. Анан бул жака келгендеги балдарга айтарым, келсе сөзсүз түрдө биз менен кеңешсе болот, кайсы машинелерди алыш керек, кандай шарттар менен. Бул жакта жакшы жери баягы машина алганда дагы мындай алданып калбайсың. Номерин атайын сайтка салсаң эле, машиненин данныйлары бүт чыгарып коет. Канча владелец болгон, канча километр жүргөн, кайсыл жактарда айдалган. Биз бул жерге келип көбүнчө ар дайым ушу үй бүлөбүз менен ушул жерге келип тамактанабыз. Анан негизи Данияда өзүңүздөр билгендей бул мусулман өлкө болбогондуктан мындай халал тамактарды табыш бир аз кыйыныраак. Кудайга шүгүр ушул мусулман бир туугандарыбыз, арабтар, түрк бир туугандарыбыз бар. Ушундай халал фастфуд болсо дагы ачып коюшкан. Ушундай гана жерлерге келип тамактанабыз негизинен. Анан бул мен Мухаммед досум. Бир-эки сөз сүйлөп койсоң, you can start. Hi, my name is Muhammad. I just give my greetings, salam to the people from Kyrgyzstan. In our language we say Kyrgyzstan. Жалпы биздин мекендештерге салам айтып атат. Анан бүгүн мен Ибрагим досум өзүнүн конокторун алып келиптир. Өзү мындай тамагыңардан мындай рахат алып сегеле деп. Ибрагим мырза, азыркы учурда биз кайсы жерде турабыз? Бул шаардын аты кандай? Анан ушул бул жактагы шарттар жөнүндө айтып берсеңиз, негизи эле саламаттык сактоо жөнүндө. Андан сырткары айлык маянасы канча, салыктар канча кармалат, бала бакчасы кандай, мектептер кандай? Эң биринчиден кош келипсиздер ушул биздин Рандерс шаарыбызга. Бул шаардын аты Рандерс. Бул Даниядагы чоңдугу боюнча 6-орунда турат. Мен дагы ушул шаардан бир аз алысыраак Фарук деген шаарда жашайм. Негизинен коммунам ушул шаарга карайт. Бул жерде бул Даниянын шарттары боюнча айтып кетсем, бул жерде минимальный зарплата ошол 4000 евро менен айтып берейин. Ошо 4000 евродон башталат. Ошо 4000 евродон бизден 38% налог алып калат. Ошо налог төлөйбүз. Налогдун негизинде бүт нерселер бекер десек болот. Ошол эле медицинасы, бала бакчасы, мектеби, медицинасы дегенде ошол стоматология кирбейт. Андан сырткары баары ошонун ичине камтылган.
Биздин кичинекей биринчи кызыбыз ушул жакта төрөлдү. Медицинасы шарттары аябай жакшы экен. Айтып кетчү нерсе ошо биздин кызыбыз бул жактагы биздин кругтун ичинен атасы дагы апасы дагы кыргыз болуп төрөлгөн алгачкы кыз болду. Бала бакчалары да бул жакта бөлүнөт. Ошол негизинен 9 айлыктан баштап бала бакчага берсең болот. Еме плая деп ошол 9 айлыктан 2 жашка чейин берсең болот. Анан бугесту деп андан кийинкиси дагы бөлүнөт. Ал уже 3 жашка чейин. Андан кийин ошол садик башталат. Биз ошол буйруса кызыбызды регистрация кылып койдук бугестуга. Ошону күтүп атабыз. Орточо айлык маяналар канча? Орточо айлык маянасы 5000-6000 евро. Анан минимальный 4000 евродон башталат. Негизи бул жактын стандарты бар. Мисалы үчүн сенин айлык майынаң ошол минимальный көрсөткөн количествого жетпей турган болсо сага виза дагы бербейт. Ошондуктан контракт түзгөндө дагы ошол стандарттарга жооп бере турган кылып түзбөсөң сен виза дагы ала албайсың. Сиз канча жылга контракт түзгөнсүз, анан канча айлык маяна аласыз? Контракт боюнча мен биринчи ошо 1,5 жылга практикант болуп контракт түзүп келгем Кыргызстандан. Биздин Южный Данияда Рибе деген шаарда иштедим. Андан кийин ушул азыркы шаарыма бул жак Центральный Дания деп коет, Центральный Ютландия деп. Бул жака уже 4 жылга контракт түзүп келгем. Азыр ушул уже келгениме уже 4,5 жыл болуп калды. Биринчи келгенде ушу рабочий контрактты 1 жыл калдым, андан кийин 4 жыл калдым. Азыр уже 2 жылым өтүп кетти. Дагы 2 жылым калды. Ошондо канча маянаңыз? Меники ошо евро менен айтканда ошол 4000 евро. 4000 евро. Ошонун 38% налог төлөнөт. Кармалат да, сөзсүз. Саламаттык сактоо, анан бала бакча, мектеп жөнүндө айтып кеттиңиз. Андан сырткары бул жакта тил боюнча кандай? Тилди үйрөнүш керекпи? Датскийди же англис тилин эле билсе болдубу? Негизи биз англис тили менен келгенбиз. Англис тили менен келсе дагы болот. Себеби булардын дээрлик 90% датчандардын англис тилинде сүйлөй алышат. Эгер датский билсең, мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Мындай сен бул жакта өзүң сфераңан дагы өйдөрөөк көтөрүлөм дей турган болсоң, сөзсүз түрдө өзүңдүн тилин окушуң керек болуп калат. ПМЖ алышың керек болуп калат. ПМЖнын сен талаптарын аткарышың үчүн сен ошол Даниянын тилин, тарыхын, культурасын, бүт нерсесин окуп, ошолордун негизинде экзамен тапшырышың керек. Андан кийин ошол ПМЖ ала аласың да, ошол өзүнүн шарттарын аткарышың керек. Ал шарттарын аткарганыңда эле уже сен Дания жөнүндө бардык нерсени дээрлик билип каласың. Тарыхы жөнүндө, ошону бүт баарын окуш керек турбайбы? Бүт баарын окуш керек, аткарыш керек. Бул жакта негизи эле датчандар, Даниянын эли биздин кыргыздарга кандай мамиле кылат? Негизи Данияда мындай немелер, мигранттар дээрлик жок эсе десек болот. Ошого мындай дискриминация дагы жок. Биз ушул Даниянын визасын алдыкпы, датчандар кандай укукка ээ болсо, биз дагы ошондой укукка ээбиз. Ошол эле айлык майналарыбыз деле ушу датчандарда эле, баарын менен эле бирдей эле. Анан кийин булардын мамилелери дагы аябай жакшы. Бир нерсе сурасаң жолдо, анан өзүңүздөр байкагандай таанысаң деле, тааныбасаң деле мындай саламдашып, хай деп өтүшөт. Негизи бул датчандар аябай мындай законопослушный эл келет. Ошол немесине, бийлигине аябай ишенишет. Бийлиги ушундай виза берип, ушу документ берип, ушул биз келдикпи, бизди аябай сыйлашат. Бул жерде Данияда мындай теңдик өкүм сүрөт десек дагы болот да. Сен коомдо сантехниксиңби же чоң бир миллионерсиңби, айырмалана албайсың да. Коомдук жерлерге келгенде сен мындай бирдей эле, баары бирдей эле десек болот, айырмалана албайсың.
Даниянын халкынын саны 6 миллионго бир аз жетпей калат. Биздин халкыбыздын санынан дагы аз, анан территориясы дагы нарындан эле бир аз чоңураак. Бирок бул жакта өзүңүздөр көргөндөй жана немелери тоолору жок. Ошондуктан айдоо жерлери, полялары аябай кенен. Ошондуктан Даниянын немеси дагы айыл чарбасы дагы аябай жакшы өнүккөн. Эт, айыл чарба продуктыларын экспорттоо боюнча мындай результаттар аябай жакшы. Данияда ветеринар кесибин аркалаган Ибрагим менен шаар айланып жүрүп, дагы бир мекендешибизге жолуктук. Ал дагы ветеринар фермердик чарбада менеджер болуп иштейт. Даниядагы кыргыздар диаспорасын түптөө үстүндө жүргөн Надырбек Данияга 2019-жылы келген. Саламатсызбы, Надырбек, кандайсыз? Жакшы, кандай турасыздар? Жакшы, шүгүр. Мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан Даниянын Оркус шаарына келдик. Сиздердин ийгилигиңер жөнүндө, жетишкендиктери жөнүндө суроолорду берип маектешели деп. Колдон келишинче маек бергенге даярбыз. Надырбек Мазалбеков 1995-жылы 20-июлда Өзбекстандын Наманган облусунда туулган. Кийин 2008-жылы Кыргызстандын Аксы районуна көчүп келишкен. Атасы Райымбеков Кумарбек, апасы Райымбекова Жамиля үй бүлөдө 4-1 туулгандын кичүүсү. 2012-жылы Аксы районунун Үч Коргон айылындагы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепти аяктап, Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринардык медицина жана биотехнология факультетине тапшырган. Окууну 2017-жылы ийгиликтүү аяктап, ушул эле факультеттин аспирантурасына тапшырган. Кыргызстанга айыл чарба багытындагы жаңы технологияларды алып келүү максатында 2019-жылы Дания өлкөсүнө стажировкага келген. 2019-2020 жылдары Браменг шаарындагы Леродж Гард фермасында практика өтөгөн. 2020 жылдан бери Варде шаарында Совик Джейри чарбасында менеджер болуп иштейт. Үй бүлөлүү бир кыздын атасы. Надырбек мырза, негизи эле азыр биздин ушул Данияда канча кыргыз жарандары бар? Анан мындай интимагыңар кандай? Азыркы учурда болжол менен 100гө жетип жетпегендей кыргыз бар. Анан бул жакта көптөн бери жүргөн эжелер бар. Семейный болуп, бул жака турмушка чыккан эжелер бар. Андан сырткары көбүнчө биз ошол биздин бир эле багытта, ошо айыл чарба багытына практикага келип калган балдар бар. Ошолор менен аябай жакшы байланыштабыз. Алардын бир 40 тегерегинде 50ге жакын бала. Ошолордун жыйналып азыр ошол боюнча диаспора түзөлүүгө аракет кылып атабыз. Ынтымагыбыз аябай жакшы. Жылына 2 жолу ошол жыйылып, эң чоң жыйналыш болот. Анан ошол улуттук тамак аштар, андан сырткары ошо футбол, дагы бир аз ошо азыр эми акырындан көбөйүп атат. Аркан тартыш, кол күрөш, ошентип улуттук спорттор да кошуп, ошол диаспораны түптөп баратабыз да. Ошол андан сырткары кайсыл көбүнчө балдар жакындар бат-баттан жумасына 2 жумада бир айда бир жолугуп ынтымакташып алып турабыз. Анан ынтымак жагынан андан сырткары дагы биз баарыбыз бири-бирибиз менен байланыштабыз. Кандай бир түшүнбөстүк нерсе болсо группага жазат, группаларыбыз бар. Ал жактан чечебиз. Жаңы келген балдар болсо алардын бүт документтерине кандай нерселерди алыш керек, эмне кылыш керек, бүт баарын түшүндүрүп, тактап, атайын балдар чечилген, ошолорду такташтырып, колдон келишинче жардам берип, ушундай алып турабыз. Дания өлкөсүндө биздин элчилигибиз жок. Силер Германиядагы элчиликке карайсыңар да. Документацияны кандай жолу менен чечесиңер? Бизде негизи визаны ошо Кыргызстандан алып келинет. Ал келгенден кийин, эгер визаны узартам десең, анда ушул жерден эле өзүнүн документтери менен эле кайра эле ушул Даниянын өзүнөн эле тапшырсак болот. Анан бул жактан эми багы үйлөнүп, анан балалуу болгондорду документтерди ошол бүт баарын бул жактан алып даярдап алып, анан Берлинге алып барып элчиликтен тапшырабыз. Элчиликтен анан ошол 2 ай, 3 айдын ичинде кайра ошол документтерибиз келет, Кыргызстанга жасалып келет. Ошол тиги күбөлүк, водительский права ошону водительский праваны бул жактан алсак болот. Бул жактан өзүбүз окуп, эгерде документтерди узартабыз десек, же ошол водительский праваны узартабыз десек, анда ошо элчиликке барабыз. Ошол жакта. Биякта тил өздөштүрүү кандай болду негизинен? Англис тили, дат тили же немис тилиби? Бул жакта негизинен дат тили бар. Алар өздөрү сүйлөшөт. Бизде ошол англис тилин билген сыяктуу, биз орус тилин билгенде эле булар баары эле англиске билет. Биз ошо англис тили менен келгенбиз, ошол менен жүрөбүз. Анан бул жактан калыш үчүн, ПМЖ алыш үчүн дат тилин окуза болот. Ал дат тили бекер.
үйрөнөм дегендерге убакытсыз эртең менен анан түштөн кийин ошол ар бир райондо центрлер бар, ошол жерлерден окулуп үйрөтүлөт бул жакта. Бул Дания эми өнүгүп келе аткан учурда мамлекет ошол электричество жагынан, электр энергия жагынан аябай кризиске туура келген да. Анан мамлекет айткан, биз сырттан каршы алабыз, же болбосо биз ошо свет жок отурганга чыдап беребиз деген да. Биз эл мамлекетке ишеним берип, макул биз бир жыл ошол свети жок, мындай азыраак убакыткачы кышы менен ошол аз убакыт электр энергиясы өчүрүлгөн да, түндөчү. Ал бул жакта түн деген аябай узун, кызышында 9:30 күн чыгып, кайра 3:30-4 деле күн батып калат да. Ошондой кылып бир кыш эл чыдап берген. Мамлекет сырт жактан каршы албастан өзүн түптөп, анан ошол шамалдан энергия ала турган вентиляторлорду орнотуп, анан ошо өзүн өзү камсыз кылганга ошол жеткен да. Ошон үчүн биз дагы азыр мамлекет сырттан каршы албастан бир аз өзүбүз колдоо көрсөтүп, мамлекетти бутка тургузуп алсак, кийин бирөөдөн көз каранды болбостон өз алдынча өнүгүп кетишибизге аябай жакшы чоң салым болмок. Надырбек мырза, ар бир кишинин өзүнүн кыялдары болот. Кандайдыр деңгээлде сиздин де ушул Данияга келгенге себепкер болгон өзүңүздүн кыялыңыз болсо керек. Ошол кыялдарыңыз орундалдыбы? Анан келечекте ушул чет өлкөгө чыгып окуйм, иштейм деген жаштарга кандай мотивация берет элеңиз? Бул жака келгенде эң биринчи максатым ушул жактан ошол жаңы технология, ошо айыл чарба багытында нерселерди үйрөнүп, Кыргызстанга барып өзүм ошол ферма ачып, сүт багытында, эт багытында уйларды, жакшы породаларды алып барып, ошол боюнча иштейин дегем. Ошол боюнча азыркы күндө да үйрөнүп, ошол боюнча иштер жүрүп атат, акырындан баштадык буюрса. Анан бул жакка келем деген, сыртка чыгып үйрөнөм дегендерге негизи жаштарга кыялдангыла. Кыялдар сөзсүз ба, жаштын кыялын берет, тилегин берет дейт го. Кыялдар сөзсүз орундалат. Эң биринчиси ошол жөн албастан ошо тил окуш керек, тилге аракет кылыш керек. Анан кандай нерсе болбосун аракет кыла бериш керек. Эч нерседен коркпостончу. Бизде ошол көбүнчө ошо коркуп эле кандай болот, аркы берки деп айтат. Мен биринчи келгенде бул жакта эч ким жок болчу. Мен өзүм эле келгем. Келгенде чөнтөгүмдө 30 эле евро бар болчу. Самолеттон түшүп, анан ошо ферманы өзүм таап баргам да. Анан эч бир нерседен коркпостон аракет кылсаңар, сөз бар, акырындан ишке ашат. Максатты жакшы бир чоң максатты коюш керек, элге, жерге пайдалуу болгон. Ошого карап акырындан аракет кыла бериш керек. Анда ар бир ошол эмне максаттага, эмне тепкич басыктар болсо, ошону акырындан үйрөнө бериш керек да. Анан чет жакка чыкканда ар бир кыргыз жаштарына айтмакмын, бул жакта калып калам же эптеп эле барып алсам болду кылбасын да. Биз мисалы үчүн жаштар келет да бул жаккачы. Анан эптеп эле келем дейт да, келгенден кийин өскөнү токтоп калат да. Жок, алдына бир чоң максат коюш керек дагы. Бул чет жакты анын бир баскычы коюш керек да. Бул жактан балким акча табам же опыт алам деп келип, бул жактан үйрөнүп, анан дальше андан ары өзүнүн иш максатына карап умтула бериш керек да. Эгерде мен чет жакка эле чыгам деп максат кылып алсам да, бул жакка келгенден токтоп калат. Андан кайра өсүшү, максат алышы аракети токтоп калат да. Биз жана Ибрагим мырза менен салыктар жөнүндө сүйлөшө кеттик. Анан бизде азыр Кыргызстанда жаңы салык системасын киргизип атат да. Элдерде ушул салыкты туура жолдорун, андан сырткары патенттен тышкары башка салыктарды төлөө, патент жолуну жоюу боюнча салыктар киргизилип атат да. Анан биз Европа өлкөлөрүн көрүп атабыз, ушу салык жагынан булар салык төлөгөн өлкөлөрдө өнүгүү чоң экен да. Кандай дейсиз, ошол системаны бизге киргизсе Кыргызстан деле өнүгөбү? Бул жакта Дания негизи ошо дүйнөдө эле эң чоң салык алынган мамлекеттердин бири болуп эсептелинет. Бирок ошого карабастан бул өкмөт ошого жараша иштейт да. Мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, көп нерсе, медицина бекер, окуулар бекер, балдарды 16 жашка чейинки бүт карагандар бүт баары бекер да. Анан мамлекеттин өнүгүшүнүн дагы аябай жакшы салым болот ал нерсе. Анан бул Данияда мисалы үчүн салык төлөгөндө эч бир мындай нааразы болуп бербейт да. Бул менин мамлекетке кошкон салымым деп кошулат да. Анан биз канчалык мамлекетибиз бай күчтүү болсо, анан элдерге ошончолук мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мисалы өзүбүздүн эле мамлекетти алдап эле салыктан качып кала берсек, кайра эле өзүбүз кыйынчылыкка туура келе беребиз да. Биздин мамлекет күчтүү болсо, анан эл күчтүү болот да. Ошого мамлекетке көбүрөөк салым берип кошсок, салык өскөн сайын талык төлөгөн мен кошулам ал нерсе убагында.
Ибрагим мырза, маегибиздин уландысында негизи эле өзүңүздүн ушу Данияга келип кыялдарыңыз орундалдыбы? Жашоодо дагы кандай кыялдарыңыз бар? Келечекте Кыргызстанды кандай көрөсүз? Биз кандай тажрыйба алсак болот Даниядан? Анан Кыргызстанга барганда эмнени колдонобуз дегендейчи? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи менин ошо окуп аткандагы бул максатым ошол чет өлкөдөн өзүм кесибим боюнча тажрыйба алып келип, өзүм өлкөмө бир пайдамы тийгизсем деген максатым бар. Эми Кудайга шүгүр, максаттарыбыз четинен орундалып келатат. Азыркы учурда ушул өзүм кесибим боюнча опыт алып, ушу фермада иштеп жатам. Андан сырткары бул жактын Даниянын тилин дагы окуп атам. Эми Кудай буйруса, бул жактан Даниядан алган нерселерибизди бир барып Кыргызстанда бир чоң ачылыш кылып жүрбесек дагы, Кудай буйруса, биз өзүбүздүн кесибибиз боюнча ушул кесипкөй болуп бир адис болуп иштеп берейин деген максаттарыбыз бар. Ал эми мен Кыргызстандын келечегин кандай көрөм? Кыргызстан эми эгемендүүлүгүнө көп боло элек, жаш өлкөлөрдөн болуп саналат. Кудай буйруса, Кыргызстандын келечеги кең. Биз көрүп атабыз, жакшы жолдо кетип атат. Мына мен интернеттен ар жактан окуп атам. Биздин Айыл чарба министрлиги дагы ушул асыл тукум уйларды Кыргызстанга алып келип, элге таратып жүрбестен атайын чарбаларга бөлүп берип атат. Бул дагы болгондой, бул дагы бир чоң өнүгүш. Мен байкап атам, ушул Даниянын агрардык системасына карап кетип атат бизде дагы. Кудай буйруса, бизде дагы чоң фермалар ачылса, бизге окшогон кадрлар сөзсүз түрдө керек болот. Ошол учурда биз дагы Кудай буйруса барып өз салымыбызды кошобуз. Негизи бул жакта кыргыз балдардын ынтымагы жакшы. Биз жылына 2 жолу футбол көчмө кубогубуз бар, ынтымак көчмө кубогубуз. Жазында, анан күзүндө. Ушул бир жылда 2 жолу бул Дания боюнча жалпы кыргыздар чогулуп футбол өткөрөбүз. Бул футбол негизинен мындай шылтоо эле. Негизинен биз ушул кыргыз балдар менен көрүшүп, жаңы келген балдар менен таанышып, анан мусулман адам башка мусулман бир тууганын жүзүн көргөндө бири-бирине болгон мээрими күчөйт дейт. Бири-бирибизди ар дайым ар тараптуу колдоп, ынтымагыбыз жакшы. Негизи кийинки жума ушул футболубуз болот, бирок сиздер ага туш келбей калдыңыздар, ага туш келсеңиздер да тартмакпыз буйруса. Ушул футболдун шылтоосу менен буйруса биз дагы өзүбүздүн улуттук оюндарды кошуп, дагы жылдан жылга мындай жакшыртып кетебиз. Кудай буйруса дагы жакшы нерселерди көрөбүз деген үмүттөмүн буйруса. Ибрагим мырза, бүгүнкү маегибиздин аягында мен сизге эркин микрофон берейин. Кыргызстан менен саламыңыздашып, өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтсаңыз болот. Ассаламу алейкум мекендештер, жалпы ушул Door Life Media YouTube каналынын көрүүчүлөрү, Пирамида телеканалынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга Даниядан ысык салам. Өзгөчө ушул учурдан пайдаланып, ата-энеме, бир туугандарыма, жубайыма, досторума, баарына саламымды, рахматымды айтып кетем. Азбы көппү ушул деңгээлге жеттик. Ушул деңгээлге жетишибизге ушул жакындарымдын, досторумдун салымдары чоң. Кудай буйруса дагы жакшы максаттарыбыз бар. Алдыда аткарылса, буйруса алар менен да бөлүшөбүз. Андан сырткары ушул биздин келишибизге себепкер болгон Bigster тренинг компаниясына чоң рахмат. Иштерине ийгилик. Андан сырткары сиздерге да чоң рахмат. Ушундай позитивдүү программаңыздар менен биздин дүйнөнүн булуң бурчунда жүргөн мекендештерибиздин жашоосун чагылдырып, биздин Кыргызстандагы кээ бирки мекендештерибизге мотивация берип, ушундай жакшы программаңыздарды улантып бериңиздер. Ушундай программага катышып, мекендештер деген программага катышып калган, биз дагы кубанычтабыз. Ишиңиздерге ийгилик сиздердин дагы айтам. Рахмат. Кыргызстанга чоң салам. Салам бар. Надырбек мырза жана Ибрагим мырза, бүгүнкү биздин мекендештер долбооруна катышып бергендериңиз үчүн чоң рахмат. Ушу Дания өлкөсүнөн, Оркус шаарынан жакшы маек болду деп ойлойм. Бул маектен биздин жарандарга, биздин мекендештерге пайдалуу жана мотивация берген кеп-кенештер айтылды деп ойлойм. Анан сиздерди ушул алыс жерде жүрөт деп биздин компаниянын атынан кичинекей белектер бар. Ошолорду кабыл алып койгула, Чоң рахмат байке.
Ал жерде жүрөсүз, башыңыз аман болсун деп. Рахмат. Биздин атыбыздан бул болсо сизге. Мына аман туруңуздар. Анан биздин бул кыргыз шоколады атынан ушундай белектер. Алыста жүргөндө. Мына сиздерге шоколадтар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Атайын ушул биз үчүн алыс сапар жол жүрүп, бизди эстеп келгениңиздерге. Аябай мындай Кыргызстанга баргандай болуп сүйүндүк. Көптөн бери ошо кыргыз байкелер жолугуп, аябай кубанычтабыз. Дагы жолуңуздар үстө келип туруңуздар. Кыргыздар мекендешке, Кыргызстандагы бир туугандар, ата-энеме, бардык мени тааныгандар, бардык мекендештерге салам. Ишиңерге ийгилик, аман эсен жүрүңүздөр. Ким Данияга келип калса, мындай уялбастан кайрыла берсин, колдон келишинче жардам беребиз буюрса. Кыргызстанга чоң салам.